Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айвандар арызданат эле. Айвандар салам берет эле. Медина Мунавварага бир жолу карышкырлар келип алыптыр группасы менен. Пайгамбарыбызга карышкырлар келип алды. Я Расулаллах, биз койлорго нападение кыла албай калдык. Биздин үлүшүбүздү бөлүп бербесеңиз болбойт. Пайгамбарыбыздын сүннөтү тирилгенде адамдардын жүрөгү эрип, айвандардын, жырткычтардын жүрөгүнө чейин таасир тийип кеткен. Кол сала албай калган. Жейин десе жалко. Не кылайын? Пайгамбарыбызга келишкен барды. Сахабалар пайгамбарга айткан, неге келип тур дегенде пайгамбарыбыз айткан, мынандай деп келип тур. Аны айтып пайгамбарыбыз койчу аракет кыла берсиңиз дедилер, аракет кыла берле dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айвандарга райымдуулукка осият кылат эле. Жана аларды ачка калтырбагыла, көп кыйнабагыла, чарчатпагыла, көп жүк көтөртпөгүлө, алардыга азаптабагыла деген буйруктарды. Абу Дауд шарифте келет. Сахл ибн Хандалия разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир төөнүн жанынан өтүптүр да. Марра Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам би баир кад лахиqa дахруху би батнихи. Бели içine тийип калыптыр, жармашып калыптыр дейт да. Өтө арык, төө. Өтө арык ачкалыктан. Пайгамбарыбыз айтты: "Иттакулла фи хадихил бахаим." Мына айвандар тууралуу Алладан корккула, ey. Фаркабуха салихатан ва кулуха салихатан. Минсеңер дагы жакшы багып карап мингиле. Жесеңер дагы жакшы карап мингиле. Буну минбейсиз эми месакамина жок. Жей турган болсоңор да айванга чөп бер, суу бер. Андай эмес ал, болбойт ал. Имам Ахмад, Имам Абу Дауд, Екотен, Абдулла ибн Джафар радиаллаху анхудан риваят. Бул айтат, Абдулла ибн Джафар радиаллаху анхума. Ардафани Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам халфаху дата яумин. Бир күнү пайгамбарыбыз аркасына учкаштырып алып, мени алып барды эле дейт. Фадахала хаитан, бир бакка кирди. Лирожили минал ансар, ансарлык, Мединада жашаган ансарлыктын бир кишинин багы экен. Фаида фихи жамал, бир төө бар экен, бакка кирсек төө бар экен. Фаламма ра'a набия саллаллаху алейхи вассалам ханнал жамал ва дарафат айнаху. Пайгамбарыбызды көргөндө эле төө эмне кылат? Уйдубу, мөөрөйт дейбиз, атты кишенет дейбиз. Койду болсо маарайт дейбиз. Төө бизде жок болгондуктан билбейт экен эмне дейт аны. Не дейт төө, эмне болот? Кыскасы үн чыгарды да, өзүнүн үнү да. Өзүнүн туурабы? Кыскасы үнүн чыгарып пайгамбарыбызга ыйла берди. Төө ыйла берди. Эки көзүнөн ва дарафат айнаху, эки көзүнөн жаш чыгып кетти төөнүн. Пайгамбарыбызды көргөндө. Фаатаху Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам фамасаха зифраху. Пайгамбарыбыз келди дагы төөнүн, мына эки кулагы бар го, ушу эки кулагынын артынан сылады. Успокаивать этип. Он чыкпай калды. Фасакатал жама. Он чыкпай калды пайгамбарыбыз кармаганда. Пайгамбарыбыз айтты: "Ман роббу?" Yani sahibi hadal cemal. Bul töön iyisi kim dedi. İyisi kim? Liman hadal cemal. Kimdiki bul dedi. Facafatandan ansarlardan bir yaş yigit geldi dağa. Meniki dedi. Fakale lahu. Peygamberimiz aytdı: "Ey, afala tattaqilla fi hadil bahima?" Bul canavarga dural seni Allah'tan korkmayısın mı dedi. Allati mallakakallah iyyaha. Allah Teala sana iyilik kılıp berdi bunu, mülk kılıp berdi. Emi bu fa innahu şaka ilayya. Bul mağa arızdan otat deydi. Emne dep? Annaka tuji'uhu ve tud'ibuhu. Sen bunu açığa kaldırat kesin de göv işletet kesin, kıynayt kesin. Buna bu jerde karatım ne de otat? Töөнүн ыйлап пайгамбарыбызга төө арыздан деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын арызын ээсине айтты. Андай кылбагын dedi. Жаш жигит, зулумду кылбагын dedi. Sen bunu көп иштетпегин. Өзүнөн көтөрө тургандан да көбүрөөк жүктөбөгүн. Эки нерсе. Аша иштетпеңиз. Жүк 100 килограмм көтөрө, 200 тартпаңыз, артпаңыз ага. Андай кылбап, зулумдук. Пайгамбарыбыз zulumduktu tüp tamırı menен joyup жок кылыш үчүн келген. Адамдардын арасынан эмес, айвандарга чейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айвандарды ачка калтыруудан,
аларды чарчатып кыйноодан тыюу салат эле.